Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Бүгүн биз сиздер менен жаңы теманын баштоонун алдында турабыз. Бул темабыз негизинен финансылык математиканын өзөгүн түзүүчү жана экономикалык эсептөөлөрдүн негизин түзүүчү темалардын бири болуп эсептелет. Бүгүнкү биздин темабыз жөнөкөй пайыздар деп аталмакчы. Бул теманын алдында биз кандай суроолорду карайбыз? Демек, жөнөкөй пайыздардын түшүнүгү, тарыхы, өзү пайыз деген түшүнүк эмне, кайдан келип чыккан, жөнөкөй пайыздардын экономикада колдонулушу жана практикада кайсы жерлерде колдонулат, мына ушулар жөнүндө бүгүн сөз кылмакчыбыз. Так, сиздер барыңыздар эле убакыт бул акча деген фразаны колдонуп жүрсөңүздөр керек. Бул негизинен жөнөкөй эле бир фразадай көрүнгөнү менен финансы дүйнөсүндө бул математикалык мыйзам ченемдүүлүк биздин бүгүнкү темабыз мына ошол мыйзам ченемдүүлүккө негизделген тема болуп эсептелет. Так, эми убакыт бул пайыздар качан пайда болгон, кантип пайда болгон, кайсыл жерде, эмне себептен деген суроолор пайда болушу мүмкүн. Пайыздар бул акча түшүнүгүнө чейин эле пайда болгон түшүнүк болуп саналат. Анын негизги келип чыгуу муктаждыгы бул карыз берүү жана ресурстарды бөлүштүрүү муктаждыктарынан келип чыккан түшүнүк. Биздин заманга чейин 3-2 миңжылдыкта алгач Шумер жана Вавилондо алгачкы жолу мына ушул пайыз түшүнүктөрү айыл чарбасында колдонула баштаган. Андан кийин ушул эле мамлекетте ал мыйзамдаштырылып, мисалы үчүн дан үчүн 33,3% деп киргизилген болсо, ал эми күмүш үчүн 20% деп белгиленген. Ал эми орто кылымдарда бул христиан жана ислам диндеринде бир нече сындарга кабылган, анткени пайыз берүү бул убакытты сатуу деген түшүнүк менен бирдей кабыл алышкан жана бул убакыт Кудайга гана таандык деп эсептелген. Ал эми капитализмдин өнүгүшү менен пайыздар түшүнүгү биздин жашообузга кененирээк кирип, банк системасында негизинен колдонула баштаган. 1545-жылы Англияда Генрих VIII биринчи жолу 10%дык ченди мыйзамдаштырган. Эми пайыз деген түшүнүк кайсыл тилден алынган? Пайыз түшүнүгү бул латын тилинен interesse деген сөздөн бизче арасында болуу же болбосо айырма деген сөздү түшүндүрөт. Бул эмне деген түшүнүк? Мисалы үчүн бул финансылык аракеттерде карыз берүүчү өзүнүн капиталын убактылуу карызга берүү менен ар кандай тоскоолдук тобокелдиктерге барат да. Мисалы үчүн инфляциянын өсүшү менен баягы акча өзүнүн сатып алуу жөндөмдүүлүгүн жоготот. Ошондо анын кайра ордун толтуруш керек. Башкача айтканда, бул пайыз деген капитал үчүн төлөнгөн компенсация же болбосо ижара акы же болбосо аренда акысы деген түшүнүккө алып келет. Финансылык математикада негизинен пайыздардын эки түрү колдонулат. Бул жөнөкөй пайыздар жана татаал пайыздар. Жөнөкөй пайыздар бул бүткүл убакыт мөөнөт ичинде туруктуу бойдон калган баштапкы капиталга алынуучу пайыздар болуп эсептелет. Жөнөкөй пайыздардын татаал пайыздардан бир нече айырмасы бар. Алардын биринчиси бул туруктуу база. Башкача айтканда, пайыздар алгачкы капиталга гана эсептелет. Экинчиден, сызыктуу өсүү пайда болот, себеби баягы убакыт өткөн сайын пайыздык сумма дагы өсүп отурат. Ошондуктан бул түз пропорционалдуу өсүүгө ээ болот. Үчүнчүдөн, бул капитализациянын жоктугу. Башкача айтканда, пайыздан пайыз эсептелбейт. Ошондуктан бул татаал пайыздардан булар ушунусу менен айырмаланып турат. Эми пайыздарды кандай кылып эсептейбиз? Практикада кандайча колдонобуз? Мына ушуларга токтоло кетели. Биринчиден, бул пайыз үчүн кандай сумманы алабыз биз? Ал кандай формула менен эсептелинет? Ал I барабар P N I формуласы менен эсептелинет. Бул жерде I деген бул ошол пайыздар үчүн төлөнүүчү сумма, P дегенибиз бул алгачкы капитал,
N дегенибиз бул мөөнөтү канча пайыз канча мөөнөткө берилди. И дегенибиз бул пайыздык чен. Башкача айтканда канча пайыз менен бизге берилди. Так, буну биз биринчи формула деп коелу. Биз кийин мисалдарды иштегенде мына ушул формуланы пайдаланабыз. Так, андан кийин жалпы сумманы эсептөө. Башкача айтканда финансылык операция бүткөндөн кийин кредитор же болбосо инвестор кандай сумманы ала алат. Ал деген S тамгасы менен белгиленет. Бул P плюс I деген формула менен эсептелинет. Эми бул жерден I'ды ордуна кое турган болсок, анда биз төмөндөгүдөй формулага болобуз. Так, бул жерде 1 плюс NI деген бул туюнтма өсүү коэффициенти деп аталат, же болбосо бул баштапкы капиталдын канча эсе өскөндүгүн билдирет. Биз мына ушул формула, негизги формулалар, бул жөнөкөй пайыздардагы мына ушул жөнөкөй формулалардын жардамында биз практикалык маселелерди иштесек болот. Эми эл аралык тажрыйбада бир нече методдор бар. Эми дайым эле биз бир жылга ала бербейбиз, же болбосо 5 жылга, 10 жылга ала бербейбиз. Айрым учурда кандайдыр бир күндөргө, же болбосо айларга дагы алып калышыбыз мүмкүн. Кредитти же болбосо депозитти салышыбыз мүмкүн. Ошол учурда кандайча эсептелинет. Мисалы үчүн айлар болсо, анда биз айдын санын алабыз. Мына формула менен эсептейбиз. N барабар T бөлүнгөн K деген. Бул жерде T деген мисалы үчүн айга ала турган болсок, ошол кредит берилген ай, ал эми K дегенибиз бул бир жылдагы айлардын саны. Эгерде күнгө бериле турган болсо, анда T дегенибиз бул ошол кредит берилген күн же болсо депозит салынган күндөрдүн саны, ал эми K деген бул толук база. Временная база деп коебуз айрым учурда. Демек, мына ушул формулалардын жардамында биз ошол күндөрдүн санын эсептеп алсак болот. Эми күндөрдүн санын эсептөө боюнча дүйнөлүк практикада 3 метод колдонулат. Бул так пайыздар методу, банктык метод жана кадимки пайыздар методу. Ар мамлекетте бул ар түрдүүчө колдонулат. Буну биз практикалык сабактарды өтүүдө негизинен пайдаланабыз жана иштейбиз. Ар бирине биз мисалдарды келтирип өтөбүз. Так, эми мисалдарды карап көрөлү. Мисалы үчүн практикада колдонулушу боюнча депозит боюнча кирешени табуу деген бул биринчи биздин мисалыбыз. Башкача айтканда өскөн сумманы эсептөө. Мисалы үчүн силер 50 000 сом 9 айга 12% менен кредит бере турган болсоңор, же болбосо депозит кое турган болсоңор, анда кандайча эсептейсиңер. Бул учурда биз мынау үчүнчү формуланы пайдаланабыз. Мынау слайдда көрүнүп турат. Демек, баштапкы сумманы P менен белгилейбиз, проценттик пайызды I тамгасы менен белгилейбиз жана мөөнөттү N тамгасы менен белгилейбиз дагы. Мына ушул жерге маанилерин коюп эсептейбиз. Мисалы үчүн 50 000 сом 9 айга 12% менен берген болсок, биз жыйынтыкта 54 500 сом алат экенбиз. Бунун таза кирешебиз мында 4 500 сом болуп эсептелет. Кийинки мисалыбыз бул кредиттин мөөнөтүн аныктоо. Биз дайым эле баягы акыркы сумманы таба бербейбиз. Айрым учурда бизге мөөнөтү белгисиз болуп калышы мүмкүн. Айрым учурда баягы проценттик чен белгисиз болуп калышы мүмкүн. Ошол учурларда кандай кылып табабыз? Мисалы үчүн 200 000 сом салынды дейт. Мисалы үчүн депозитке салдыңар, акырында 215 000 сом алып атасыңар 15% менен. Убакыт базасы 360 күн болуп эсептелип атат. Бул учурда биз кайсы формуланы пайдаланабыз? Мына биринчи формуладан биз I'ни таап алсак болот.
убакыт таап атабыз. Демек энди табабыз. Демек энди тапсак биз кандай кылып табабыз? N барабар пи көйтүлгөн I бөлүнгөн I. Демек ушул формуланын жардамында биз энди таап алсак болот. Бул эсептөөнүн жыйынтыгы көрсөтүп жатат. Демек жарым жыл деп атат, же болбосо ошону 360 күн, бир жылдагы күндөрдүн санына көбөйтсөк 180 күн. Демек биз берген кредит 180 күнгө эсептелгенде 200 000 сом 215 000 сомго сом болуп кайтарылып атат. Башкача айтканда биз 15 000 сом кошумча төлөп берип жатабыз. Ал эми үчүнчү мисалыбыз бул пайыздык ставканы аныктоо. Башкача айтканда I'ни аныктайбыз. Бул деле мына ушул формулалардын жардамында келип чыгат. Эми кайсы жерлерде колдонулуш экономикадагы ролу боюнча айта кете турган болсок, бул кредит мекемелерде, каржылык чечимдерди кабыл алууда, инвестициялар менен иштөөдө, банктарда жана финансылык институттарда кеңири колдонулат. Артыкчылыктарына жана кемчиликтерине токтололу. Демек, артыкчылыктары бул биринчиден жөнөкөйлүүлүк, ачык айкындуулук, төлөмдүүлүк. Ал эми кемчиликтерине төмөн натыйжалуулук, инфляциялык тобокелдик жана капиталдаштыруунун жоктугу. Булардын ар бирине биз кийинки өтө турган темаларыбызда кеңири топтолуп өтөбүз сиздер менен. Эми жыйынтап келсек, пайыз бул силер экономист катары бул пайыз силер үчүн жөн гана сан эмес, бул рыноктун температурасы жана ишенимдин көрсөткүчү болуп саналат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактарда дагы бул темаларды улантабыз. Саламат баргыла.